Талас шаарынын ички жолдоруна тротуарлар курулуп, асфальт басылып, дээрлик аяктап калды. Ал эми Ислам Сарыгулов көчөсүндө учурда асфальтка даярдалып, жакын арада асфальт басуу иштери жүргөнү турат. Шаардын Ислам Сарыгулов көчөсүнө асфальт төшөө иши президент Садыр Жапаровдун Талас шаарын өнүктүрүү максатында бөлгөн каражаттын эсебинен жасалууда. Бердике Батыр көчөсү менен Чыңгыз Айтматов көчөсүнө чейинки жарым чакырым аралыгы асфальт басууга даярдалган. Сарыгулов көчөсүн биз жакында эле атайын турукташтыруу фондунан акча бөлдүргөнбүз. Жалпы Талас областына 1 миллиард сом келген президенттин турукташтыруу фондунан. Ошонун эсебинен бул жерге 53 миллион сом бөлүнгөн. Кытайлык компаниялар менен келишим түзүлгөн. Бул жерге атайын жалпы узундугу 1 километр 200, 2 слой 12 сантиметр асфальт базылат. Бүт бардыгы заманбап болуп, үстүндө разметкалар менен эки жагына лотоктор орнотулат, атайын бордюрлар орнотулду. Анан кийин бул жагы болсо жакшыл зона болот, атайын бул жакка атайын клен тигели деп пландап атабыз, Кудай буйрса. Анан кошумча дагы бул жакка жана атайын Кытайдан келе турган освещениялар заказ кыламыз, Кудай буйрса жолго чыкты. Bir 2 жуманын ичинде келип калса, установка кылабыз. Сарыгулов көчөсүнөн Бердике Батыр жана Асанбек Отурбаев көчөсүнө чейинки аралыгына кум шагыл төгүлүп, таптоо иштери кызуу жүрүүдө. Тендерден утуп алган Кытай компаниясы ишти өз учурунда бүткөрүүнүн аракетинде. Бул бөлүгү 400 метрди түзөт. Бул бөлүгүн Кудай буйрса bir 2-3 күндө басып баштайбыз. Анан наркы бөлүгүн күн жылы болсо, аны дагы ушу ноябрдын ичинде толук бүтүрөлү деп атабыз. Мындан сырткары быйылкы жылы шаардын борбордук аянты толук оңдоодон өтүп, заманбап шартка ылайыкталды. Эми жарыктандырылат. Шаардын ири көчөлөрүнө тротуар салынып, жөө адамдардын басуусуна жакшы шарт түзүлдү. Негизи биздин борбордук аянтты 700 метр кылып бастык. Бул жер 1 километр 200 болду. Андан тышкары Тойгонбай деген көчөбүз бар болчу. Дагы ошол жерде 400 метрден 2 кыска аралык асфальт базылды көчөлөр. Анан жалпы 14 көчөдө 54 километр тротуар базылды. Анан тротуарларда дээрлик 95%га бүтүп калды. Азыр эми анча-мынча жерлеринде бир аз кичине оңдой турган жерлери бар. Аз подрядчиктардын баарына эскертүүлөр бердик. Ошолорду оңдоп бүтүрүп, Кудай буйрса ушу ноябрдын ушу этегине жер баардыгын толук бүтүрөлү деп атабыз. Шаар тургундары жана коноктору Талас шаары жаңыланып, өнүгүүгө өр алып жаткандыгын жашырышпайт. Көп келем. Себеп дегенде мынагыл Бердике Батыр Тетактагы Огомбо Асанбек Отурбаевдин жолдору жакшы оңолду. Бул дагы мурда эме болчу. Суу алдынан кеткен трубалар дагы оңдолуп атат. Себеп дегенде өнүгүү өсүүдүн ошондой эле казынабыздын көбөйгөндүгү белгиленип турат. Талас шаары азыр аябай жакшы өзгөрүүлөр болуп атат. Бүт жолдор оңдолуп, баары тротуарларга чейин оңдолуп. Эми мурдакы менен азыркыны салыштырсаң, эң жогоруда мурункуга караганда парктар оңдолуп атат. Баскан турганыбыз жакшы болуп калды. Өнүгүү өзү деген мынакей президентибиз ушу президентибиз келгени өнүгүү өзү деген башталды. Чоң ыраазычылык билдирем. Белгилей кетсек, өлкөнүн бакубат өнүгүүсү аймактардан дээрлик көз каранды. Андыктан мамлекет башчысы облус, район борборлоруна көңүл буруп, калктын турмушун жакшыртуу аракеттерин көрүп жатканы аймак элин кубандырат. Нурузбек Шабдамек уулу, Мелис Элебесов, Талас шаары.